банк айтылган документтер. Жумгал районундагы Байзак айылынын фермери Талант Акынбаев өз чарбачылыгын жүргүзүүдө тээ баштан эле банк кызматына таянат. Айрыкча акыркы 2-3 жылдан бери үстөгү болгону 6% насыялардын бериле башташы түйшүгүн кыйла эле жеңилдетти. Ошого жараша киреше да арбып, карыздарды кайтарууда мурдагыдай көйгөйлөр жок кесе. Тескерисинче аларга каржы уюмдарынын ишеничтери артып, ашыкча документтерди талап кылуу токтогон. Алган насыябызды убагы менен берип кайтарып турабыз. 300 миң, 500 миң алабыз. Миллионго жер алабыз кейде. Анан малыбызды жакшынакай кылып багып өстүрүп алып, кайта сатып ордун жабабыз. Жерди неметебиз, эгин сээп, чөп сээп дегендей. Ошолорго урунабыз. 10% кредиттер бардыр, 6-10 литр, ошону алганы келгенде да. Ал эми Көкөй айылында малчылык менен алектенген Сардалбек Осмонов буга чейин айыл чарбасын каржылоо долбоордун ылайык үстөгү 6% насыянын үзүрүн көргөндөрдүн бири. Айтымында элеттик эмгекчилерди колдоодогу мындай ыкма баарысына майдай жагып, көпчүлүгү буттарына бекем турушту. Буга ынанымдуу дайыл катарында ошондо колуна тийген 400 миң сомго чарбачылыгын алда канча кеңейтип алгандан тышкары асыл тукум малын көбөйткөндүгүн белгилейт. Мына азыр төлөө болуп атат. Анан бүгүн жаптым ошо 400 миңди жаптым. 6%-тык 3 жылга эме болчу, жакшы да. Элге ушундай эле керек да. Канча ичине жылыгы узагыраак болсо төлөгөнүбүзгө ошончо жакшыраак да. Анан былтыр болсо 10%, мурда 10% кылып койду дагы 2 эле жыл болду. 2 жылда төлөш кыйын болуп калат экен. Быйылда уланыкта турганында үстөгү 10% ченем сакталмакчы. Мында адаттагы малчылык менен дыйканчылыкка сууну үнөмдөөчү сугат технологиялары жана лизинг аркылуу айыл чарба техникаларын алуу кошумчаланган. Каржылоо Айылбанк жана Элбанк ачык акционердик коомдор тарабынан жүргүзүлмөкчү. Аталган банктардын нарындагы филиалдарында ушул долбоорго делинген 104 миллион 500 миң сом бар. Алардын 2 миллиону талаачылыкка, 48 миллиону төрттүлүккө эсептелсе, 40 миллиону лизингке колдонулары болжолдонулган. Ошондой эле быйыл биз жана ислам принцибиндеги каржылоо багытында дагы толук кандуу иш алып баштадык. Ошондуктан бул ошол айыл чарба каржылоо 13 долбоорун алып калганда 11 миллион ошол ислам каржылоо бөлүмүнө дагы бөлүндү. Дагы өзгөчөлүгү былтыр ФСХ 12-ни алып калганда алынган кардарлар быйыл ала албайт. Ошондой эле биз мурунку алган кредиттерине рефинансированияны такыр токтотулган, берилбейт. Өз алдынча чарба жүргүзүп жаткандарга ошондой эле облус бийлиги да жардамдык колдорун сунмакчы. Тагыраагы өз ичине агрардык секторду ар тараптуу өнүктүрүү кызыкчылыгы көзөлгөн 7 тармактагы кластерлерге Теңиртөө өнүктүрүү фондунан ири сумма каралууда. 500 миңден ашык акча каражаты ушу ишкертүүлүккө коюп берип атабыз да. Бул 2%-дан баштап 10 жылга чейинки мөөнөттөргө коюлат да. Ушу 5 жылдык мөөнөтү бар, 7 жылдык мөөнөтү бар, анан эң узак мөөнөтү 10 жылга чейин берилет да. Ушул жерден биздин жеке ишкерлер өздөрүнүн тармактарын тандап алып, ошол акча каражатынан алып иш жүргүзсө болот. Эгер жогорудагы каржылоо программалары ойдогудай жүргүзүлсө, негизинен малчылык менен дыйканчылык басымдуулук кылган Теңиртөө жергесинин айыл чарбасында көзгө көрүнөрлүк ийгиликтердин жараларынан үмүт чоң. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Жумгал району.